Күн тартибинде өтүп бара жаткан жылда каланын экономикасын көтөрүү максатында инвестициялар тартуу боюнча маселе каралды. Маалыматка ылайык, пандемияга байланыштуу быйыл инвесторлордун келүүсү азайган. Ал эми кала башчысы инвесторлорго эң алгач шарт түзүү зарылчылыгын айтып, ар тараптуу жардам берүүгө чакырды. Миллион 150 миллион евро доллар алып келген инвесторго биз ошондой жерлерден бекер берип, акча берип шарт түзүп беришибиз керек. Айтып да айылдай. Башка мамлекеттерде мына жер, мындай түзүп беришет. Кең сайттын акыбалы кандай? Бүгүн кандай түзгөндө уже кайра чыгып атат. Мыйзам экен, эгер мыйзамды бузса, ошол мыйзам астында бардык жок экенге даярбыз да. Бирок менин жеке пайызсам ачык айтам. Ошондой жерлерди наоборот ишкерлерге бекер бериш керек. Бекер берип, наоборот шарт түзүп бериш керек. Кең сайттын акыбалы кандай? Мына азыр биз айтып атабыз, ошол жерде дагы жерлер бар да. Эгер өндүрүшкө алам деген ишкерлер болсо, биз дагы бергенге даярбыз ошол кең сайттын мыйзам чегинде. Ош шаары ачык көлмөдөн суу ичкен жалгыз шаар. Мындан улам жаан-чачын мезгилинде калкка таза суу берүү маселесинде көйгөй жаралып келет. Депутаттар таза суу маселеси качан чечилерине кызыкты. Алар бир канча долбоорлор ишке ашып, бирок жыйынтык болбогонуна токтолушту. Ош шаарында таза суу маселесин толук чечиш үчүн Аралан Макмура каналын бойлой борбор ташыш керек. Инвестициялар келип калган болчосо ушул жагын карап койсоңуздар, ошондой. Эч кандай назорсун кереги жок. Самолет менен аталуу баш болуп калган канал. Бутун ошондой болду деген. Акбуладан тартылган каналды арекешеге жеткизип койсок, мына жагына толуп кетет суу. А то биз водопровод кулатабыз, резервуар кулатабыз, судан наазет болду. Акыркы суроо. Мына сууга буга чейин да көп акчалар келген. Bir dakika işleyelim, sonra olur mesele bozulacaklar. Şu meseleler şöyle kapalı ki ne bitiştirelim. Сессияда каралган дагы бир орчундуу маселе муниципалдык ипотеканын пайызын кайра карап чыгуу болду. Буга чейин жашоочулар мэрияга кайрылып маселени кароону шаардык кеңешке сунуштаган. Алардын өкүлдөрү бүгүнкү сессияга келип өз ойлору менен бөлүшүштү. Биздин үйдүн кошумча пайызын же болбосо 4%ды жок кылып берүү боюнча. Эмне үчүн биз буну суранып атабыз? Быйыл баарыңыздар жакшы билесиздер, пандемияда көпчүлүк дүйнө жүзү кыйналып калды. Анын ичинде ипотеканы чоң өлчөмдө алган биздин жашоочулар өтө кыйналып калды. Мен ошол Авиценада үй башчысымын, домкоммун. Менин үйүмдө мисалы 20дан ашык үй бүлө бүгүнкү күндө эң жакыны 3-4 ай, нарагы 1 жылдан бери төлөй албагандар бар болот. Geçe bizge sottan ökül vardı, үйдөн çıktılar деген. Özünüzдөр көрүп атасыздар. Ал жерде биздин үйдө негизги суммадагы жакшы эле. Ошону төлөсөк дагы биз ыраазы болот элек. Бизге бир эле маселе, ушул 4%-ты жок кылып берсеңиздер, биз ошого ыраазыбыз. Бул маселе депутаттар арасында талаш тартышты жаратты. Айрымдар тургундардын мүмкүнчүлүгүн эске алса, кээ бирлери пайызды түшүрүү менен ипотекалык долбоордун токтоп калуусу мүмкүн экендигин айтып чыгышты. Бирок биз ушул Ош топологондо баягы турган үйлөрдүн эсебинен фонд түзүп, Ош шаарындагы башка ушуну улантып кетүү максатында ушул фондду түзгөнбүз да. Анан ушул 4% деген бул Улуттук банктын рефинансированиясынан да төмөн болуп атат. Даже рефинансирование 7-8%, 4% бул биздин ошол дирекцияны содержать этиш керек болуш керек. Анан ушул жылда инфляцияда болуп атат, эми чындыгында ошолорду эске алышыбыз керек болуш керек. Узак талаш тартыштан кийин депутаттар ипотеканын пайызын түшүрүү боюнча шашылыш чечим чыгаруу керек эместигин айтып, атайын комиссия түзүү сунушун беришти. Эми комиссия жагдайды иликтеп, анын тыянагы менен кийинки сессияда каралмай болду. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.